Барма каникулда жакшы эсап келип Медициналык тейлөөканасы, эмгекке тарбиялоочу бөлмө, ашкана, спорттук залы заманбап шартта камтылган. 150 орунду бул мектептин курулушу бүткөрүлгөнү айылдын элине чоң кубаныч тартуулады. Мурун аябай муктаждыктарыбыз балдарыбыз тигил мектепке батышчу эмес. Эми жаңы мектеп курулуп, мынакей азыр ушул мектепте эми балдарыбыз кенен кесир жакшы билим алат деп ойлойбуз. Мурунку шарттарына азыр салыштырмалуу аябай жакшы заманбап мектеп курулду бизде мынакей азыр. Мурдагы мектеп 195 орунду эле 2010 жылда 1200га чейин балдар 3 мөөнөт менен билим алышчу. Жаңы корпуста 5 жана 11 класстар билим алышат. Ал эми башталгыч класстар эски имаратта билим алышат дейт мектептин директору. Биринчи корпусубуз бул башталгыч класстарга, атайын башталгыч класска арналгандыктан бөлмөлөр кичине болчу. Азыр бөлмөлөр чоң, стандартка, чоң класстарга ылайык. Андан кийин бул жерде шарттар, спорт зал бизде кичине болчу. Азыр спорт зал салынып, душтар үчүн условия коюлган. Жаңы компьютерлер келип орнотулду. Бул да заманбап шарттар, интерактивдүү панелдер коюлду. Бул окуучуларга жана мугалимдерге шарт түзүлдү. Ноокен районунда бүгүн 1 сентябрда 2 мектептин курулушу пайдаланууга берилди. Биз сөз кылган Рахманжан орто мектеби жана Сакалды айыл өкмөтүндө Тургунбаев мектебинин курулуштары республикалык бюджеттен каржыланган. Бул курулуштарга кошумча быйылкы окуу жылында 3 мектептин курулушу пайдаланууга берилет. Ушу билим күнүнө карата бизде бардык мектептерде ачылыш аземдери болуп атат. Жалпы районубузда 54 орто билим берүүчү мектептерибиз бар. Бүгүнкү күнү ушу президентибиздин тапшырмасына ылайык токтоп калган, курулушу бүтпөй калган мектептерди куруп, билим күнүнө ачылуу тапшырмасы негизинде районубузда бүгүн 2 жаңы мектептин ачылуу аземдери өтүп жатат. Андан сырткары ушул жылдын аягына чейин жана эмдиги жылы кошумча дагы 3 жаңы мектептин курулушу башталган. Ошол мектептерибиз дагы буюрса ачылып пайдаланууга берилет. Жалал Абад облусунда 17 мектептин курулушу бүгүн 1 сентябрда пайдаланууга берилди. 12 мектеп республикалык бюджеттен, 1 мектеп жергиликтүү бюджеттен, 4 мектептин курулушу эл аралык уюмдардын каржылоосунан курулган. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.